Амансыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Арча медиа каналы. Биздин конокто Улуттук университеттин профессору Венера Акматова болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсызбы, урматтуу Сабдин мырза. Чакыруубузду четке какпай убактыңызды бөлүп бизге келгендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн сиз менен ушул азыркы болуп аткан шайлоо өнөктүгү боюнча, мындайча айтканда, дагы мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтө турган болуп калып, азыр талапкерлер аябагандай катталып аткан мезгил мына эми соңуна да келип калды. Анан биз жакында баягы сиздин баракчаңыздан көрүп калдык да талапкерлердин берип аткан талапкерлерге эмнегедир мындай канааттанбагандай өзүңүздүн оюңузду билдириптирсиз да. Алгач ушул боюнча баштасак, анан дагы андан аркысын кете беребиз. Сиздин сөзүңүзгө, жообуңузга жана өзүңүздүн оюңузга да сүйлөшө берелик. Сизде? Албетте, бул азыркы жогорку кеңешке кезексиз шайлоо жөнүндө ар бирибиз өзүбүздүн ойлорубузду, көз караштарыбызды ачык айтканга бул милдеттүүбүз бизчи. Биз мындай бул каалоо эле эмес, милдетибиз да болуп эсептелинет да. Анткени мамлекеттин баардык бийлик органдарына болгон шайлоо бул чынын айтканда улуттук маанидеги иш-чара болуп эсептелинет да. Бул жөн гана бир кезексиз шайлоо эмес. Бул деген мамлекеттеги эң чоң институттардын бири жогорку кеңешке болгон элдин өкүлдөрүн тандоо болуп эсептелинет. Анан мындай олуттуу чоң бир саясий процесске биздин өзүбүздүн байкоолорубузду сөзсүз айтышыбыз керек деп эсептейм да. Анан сиз жогоруда белгилегендей, талапкерлерди биз эми чубатуудан 10 кийин өткөрөбүз, 10-ноябрдан кийин расмий түрдө алардын үгүт иштери башталат да. Ошондо ким эмнеге татыктуу, кимдин кандай ою бар, мүдөөсү бар, аны биз алдыда көрөбүз да. Ошондуктан талапкерлерге тигиндей же мындай деген бир канааттанбагандык же доомат али эртелик кылат азыртан. Менин бул ошол Кыргыз Республикасынын жанагы конституциялык шайлоо мыйзамына карата айрым бир өзүмдүн байкоолорум бар да. Мен ошону Ооба, сиз айтсам деп. мен ушул жерден Э, бөлүп кетейин. Сиз буга чейин Ооба. дагы жаңылбасам өзүңүздүн кандидаттыгыңызды, талапкерлигиңизди жогорку кеңешке койгонсуз, бул иретмегедир койгон жок окшойсуз. Эми бүгүн опчу Мен болуп калды, буга койгон деле чейин жоксуз. 2 жолу шайлоого катышканмын. Биринчи шайлоого катышканда биздин партия өткөн, биз катышкан партия. Андан кийин дагы биз аябай жакшы добуш алганбыз, бирок ар кандай протесттер менен биз өтпөй калганбыз деп айтсам, мындай реалдуулукка жакын болот го дейм. Чындыгында бүгүнкү эң чоң маселе мен мурда да белгилеп көрсөттүм. Жанагы кептин баардыгы ошо талапкерлердин жанагы взносу, биринчи жанагы талапкерликке койгондогу 300 000 сомдун көлөмү биздин мындай реалдуу жашоо тирилик деңгээли деген бар да Кыргызстанда. Ошого салыштырып караганда бул чоң эле сумма болуп калат да. Анан бул жана жаңыдан ошол бир саясатка аралашсам деп талаптанган жаштар, анан илимий чөйрө, маданий чөйрө, мына ушул сыяктуу колунда ресурстары аз катмарлардын шайлоого катышуу укуктарына аябагандай эле чоң чектөө коет да. Бул ар бир жарандын шайлоого жана шайланууга тең укуктуулугуна шек келтирет деп эсептеймин менчи. Анткени 300 000 сом жана 1000 үгүтчү жалдоо бул оор келет. Мынчалык чоң каражат мүмкүнчүлүктү көтөрүү бул колунда чоң ресурсу, каражат жагынан ресурсу бар адамдардын эле колунан келбесе, ал бул дээрлик көпчүлүк ошол талаптангандардын колунан келбейт деп эсептейм да. Мен Мындан сизге сырткары ушул жерден бир суроо берейин деп атам да. э, Бул жерде баягы ошол 300 000 сом деп айтып калдыңыз. Сиздин ошол койбогондугуңуздун бирден бир себепчиси сизге ошол таасир эттиби деген суроо да бизде. э, бул Жеке мындай да, өзүңүзгө. 300 000 сомдон башка дагы ал жерде сен сөзсүз түрдө кайсы округтан койсоң, ошол жерде сен өзүңүн штабыңды ачышың керек, туурабы? Штабты ачканга каражат кетет, транспорт каражаты кетет. Сен өзүңдүн командаңдын сөзсүз каражатты, тамак ашы, баскан жол киреси,
мындан сырткары сен үгүт материалдарың болот да. Буклет чыгарасыңбы, календарь чыгарасыңбы, же чоң баннерлерди чыгарасыңбы? Мунун баардыгы ошол жеке баягы кандидаттын, талапкердин эсебинен кетет да, ушунун баардыгычы. Анан кийин бизде мындай татыктуу талапкер ушул бир мыкты бир мыйзамдарды өткөрө алат, мыйзамдарды сунуштай алат. Коомдун өнүгүүсүнө же болбосо бакубаттыгына салым кошо алат деген мыйзамдарды өткөрө алат ушул инсан деп, анан ошону каржылык колдой турган маданиятка, биз саясий маданиятка жете элекпиз да. Ошондуктан бүт каражатты биз жеке талапкердин гана мойнуна илип коебуз. А бизде акчалай каражаттар, ресурс кимдин колунда? Акчалай ресурс бизде 90 жылдары ар кандай шектүү, бэкграунду шектүү, күмөндүү акчалар менен байыгандар, адилетсиз приватизациянын эсебинен байыгандар, аны биз ачык эле айтышыбыз керек. Анан арасынан гана аз гана өзүнүн жеке ишкерлиги менен байыгандар гана бар да. Бул жагынан алганда аял кишилердин колунда дагы бизде ресурс жок. Күчтүү ресурс жок да. Ошондуктан чындап билимдүү, чындап интеллектиси күчтүү, чындап саясий жактан аябай такшалган, бирок өзүнүн иши менен гана жүрүп, бизнес менен алектенбеген, коррупцияга аралашпаган таза инсандардын жогорку кеңешке келүүсү өтө оор маселе. Муну мен сыйпалатпай эле ачык эле айтайын да. Бул реалдуулук, биздин реалдуулук. Буга биздин законубуз, кабыл алган закон, шайлоо закону тоскоолдук жаратып калды, мындайбы? Ушинтип эле айтсак болот. Себеби мен башынан баштап аябай кызыктар болдум. Себеби мен да жогорку кеңешке мындай амбициям бар болчу, ачык эле айтсам. Талапкер болсом, жогорку кеңешке келсем, депутат болсом, билим берүүдө бир өзгөрүүлөрдү жасасам деп. Мен анткени өзүмдүн кандай өзгөрүүлөрдү мыйзам аркылуу жасаса болот мен көрүп турам да. Мурда да мен ошол максат болчу. Азыр да ошондой максат. Мен дагы ушундай бир оюм бар болчу. Ошондуктан мен баардык башынан баштап бүт өзгөрүүлөргө мен кунт коюп карап турдум да. Анан ошол жогорку кеңешке жана мыйзамды алып келген авторлор дагы эмне себептен мындай экендигин мындай жакшы түшүндүрүп бере алышкан жок да. Эмне себептен экендигинчи. Бул 300 миң сом кайдан алынды? Бул цифра. 1000 үгүтчү деген цифра кайдан алынды? Бул ошону ачык так мындай түшүндүрүп бериш керек да. Бир аргументтери болуш керек да, ынандырыш керек да элдичи. Ошону ынандыра алган жок да. Ал ынанбагандардын катарында мен эле эмес, биз эми баягы элдин арасында жүрөбүз да. Көпчүлүк эле эл ушундай эле пикирде. Мен өзүмдүн ошондо тиги партиялык тизмени бирок жокко чыгарылып, баардыгы бир мандаттуу болуп келе турган болуп калды да. Бул да кайсы бир деңгээлде мүмкүн талапкерлердин табигый тандалуусуна жол ачып аткан жокпу? Кандай дейсиз? Эмнеге жол ачып аткан жокпу? Табигый тандалуусуна. Мисалы, ар бир адам өзү каалап, өзү каалаган жерден коет. Анан ошол жерден шайланып келет, эгер эл колдосо, болбосо жок деген нерсе болду. Ал эми мурда болсо партия өзүнүн бизнесин жасап, акчасын берип коюп, анан кийин кимди алдыга коюуну партиянын лидери өз бизнеске айланып ийген деген дагы кинелер коюлган. Азыр тескерисинче баягы өзү каалаган округдан коюп, анан кийин табигый тандалуу жолу менен келүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн жокпу деген суроо. Мында чындыгын айтканда партиялык системанын өзү бүт дүйнөдө практикаланган эң мыкты система болуп эсептелинет. Бирок бул ошол системаны биз кандай иштеттик, кандай өздөштүрө алдык, кептин баары ошондо болуп атат да. Эгерде биз партиялык системанын өзүн бузган болсок, анда бул система күнөөлүү эмес, күнөө бизде гана болот. Эгерде ошондой бизнес клубка айландырып партияларды, ошондой бир элдин берген бул мандат, элдин аманаты, ошого кесирлик кылып аткан саясий ишмерлер болгон болсо, анда алар ошол жалпы өлкөнүн, элдин, мамлекеттин тагдырынын алдында анда аябай андай чоң күнөөкөр адамдар деп эсептейм да мен андайларды. Бул бир да. Экинчиси, биз улам шайлоо мындай эрежесинчи жөнөкөйлөштүрүп айтканда,
алмаштыра берген сайын эл чаташат да, эл чаташат. Мгм. Азыр дагы аябай чаташкандар көп. Бул кандай? Бир округтан 3 киши койсо бирөөнө эле добуш беребизби? Аялдарга добуш бербей калабызбы? Эркекке бир добуш берсек, анда аял кандай болуп калат? Анда биз аялга да бир добуш беребизби, эркекке да бир добуш беребизби? Ушундай чаташуулар көп да. Мындай карапайым адамдардын арасында ушундай чаташуулар көп. Чындыгында шайлоонун бул бүт бардык майда чүйдөсүнө чейин түшүндүрүп, ар кандай роликтерди тартып, адамдарга жеткирип, бул жалпы чоң бир улуттук компания болуш керек. Бул анткени мамлекеттин келечеги үчүн бул аябагандай мааниге. Анан шайлоочулардын жигердүүлүгүн камсыз кылуу үчүн аракеттер жумшалыш керек. Ар бир шайлоочу бул сөзсүз түрдө барбай койбой, Мгм. э, а, Точно. Ушул жерде бир шыроо жаралат да, баягы биз кыргыздар албетте баардыгыбыз өзүбүзчө баягы мекенди сүйгөн патриот катары эсептейбиз. Ошол эле мезгилде өзүбүздүн баягы саясий сабаттуулугубуз өнүгүп аткандыгын дайыма айтып келебиз. Бирок ошол эле мезгилде ушундай өнөктүккө айрыкча акыркы 2020 жылы болгон шайлоолордо элдин аябагандай начар катышкандыгы байкалды да. Бул эмнеге байланыштуу? мени дагы ошол нерсе өкүндүрөт да. Бул бизди эле өкүндүрбөй, жалпы мындай бир мамлекеттик деңгээлде тынчсызданууну пайда кыла турган көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелинет да. Бул албетте элдин баягы саясий маданиятынын калыптана электиги, э анан баягы жарандык активдүүлүктүн кайсыл бир деңгээлде түшүп кеткендиги, экинчиси, үчүнчүсү мындай улам улам бир эл дагы өзүнөн чыккан жанагы талапкерлерден бир күтөт да, үмүт артат, күтүүлөр болот да. Ошол күтүүлөрдүн ишке ашпагандыгынан улам элде бир кандайдыр бир саясий, мындай социалдык апатия бар да. Мына ушул үч нерсени баса көрсөтөт элем. Ушуга байланыштуу вот мындай шайлоого дагы катышуу аябай начарлады да. Анан бул бир жагы. Экинчи жагынан мына жанагы социалдык тармактарда лайк коюуга болбойт. Албетте бул мамлекеттик кызматкерлерге, мугалимдерге, дарыгерлерди, ошол мамлекеттик мекемелерде иштегендерге. Бирок ушул сыяктуу эле кичинекей эле тыюулар бул жалпы элдин маанайына аябай таасир этет экен да. Муну жеке мен өзүм байкагам. Анткени жанагы жогорку кеңешке шайлоого чейин бул жергиликтүү шайлоолор болбодубу? Мгм. Шаардык кеңешке шайлоолор болду. Ошондо ошол талапкерлер мындай эл менен ачык жолугушкан жок. Баягындай элдин астына келип сүйлөп, чоң жыйындарды өткөрүп, кандайдыр бир чоң бир ачык бир митинг, мындай жок, нетворкингдер болгон жок да. Анан мен ошондо кызыгып, айрым бир шайлоочулардан сурап аттым да, силер жолуктуңарбы, сурадыңарбы, суроо бердиңерби, программасын уктуңарбы десем, андай процессти мен байкай алган жокмун. Бирок кандай менен өтүштү, бирок аз эле пайыз эл барды, бирок шайланып өтүштү да. Мындай тынч эле өтүп кетти. Бул жакшы эмес. Мгм. Шайлоо деген аябай мындай чоң бир мындай кайнаган жигердүү процесс болуш керек. Андан коркуунун кереги жок. Тескерисинче эл ошол мезгилде башын да иштетип, оюн да иштетип, көкүрөгүн да иштетип, угуп, ошо талапкердин программасын, талапкерди тандоодон өткөрүп, анан өзүнүн добушун бериш керек. Канча 4 адам болсо 4 адамды тең угуш керек. Мисалы үчүн ошо бир округда Мгм. менин байкашыма караганда бир кеминде айрым жерлерде аябай көп, айрым округдарда 20 чейин жетип кеткен жерлер бар экен. Мисалы үчүн 19-округда. Айрым жерлерде азыраак. Демек ошолордун Мгм. бардыгына бир ошол жергиликтүү бийлик органдары жолугушууларды уюштуруп бериш керек да. Атайын Мгм. имарат берип, жолугушууларды уюштуруп, же болбосо балким атаандаштардын арасында ачык дебаттарды уюштуруп, элдин арасынан суроолор берилип, мындай мүндөөлөр айтылышы керек. Учурда Бул процесс. учурда ошо сиз айтып өткөндөй кээ бир округдарда 20-дан ашык 30-га чукулдагандар да болду.
Бул дагы адамдардын өз каалоосу менен көпчүлүгү өзүн өзү көрсөтүү жолу менен барып жатса, мыйзамда да көрсөтүлүптүр, гендердик баланстын да сакталышы. Бул да кайсы бир деңгээлде жакшы жакка, мындайча айтканда, аял заты менен гендердик теңсиздикти Жогорку Кеңешке камсыз кылууга өбөлгө түшөт деп ойлойсузбу? Чындыгын айтканда, бул мисалы үчүн Европада гендердик атайын бир квота деген эле түшүнүк жок да, айрым өлкөлөрдөчү. А бизде бул аргасыздан киргизилген нерсе да. Эгерде гендердик квота болбосо, анда биздин аялдар бийлик органдарына келе албайт. Анда биздин менталитет башка. Ресурстар биздин аялдардын колунда жок ресурстар. Ошондуктан аялдарда мүмкүнчүлүк өтө аз да bizde. Анан биздин эл дагы аялдарга добуш бере койбойт оңойлук менен. Аялдарга оңойлук менен ишеним артпайт. Демек азыркы Ошондуктан биз жүргүзүлгөн аргасыздан киргизилген, бирок бул туура. эң туура кадам да бул мыйзамга ушул Ооба. нерсенин көрсөтүлүп киргизилгендиги, гендердик баланстын кайсы бир деңгээлде сакталышына туура өбөлгө түзүп аткандыгы бул жакшы. Анан ошол эле элдин дагы аябагандай бул ичинде аял заты дагы бизде аябагандай көп талапкерлер болгондуктарын да көрүп атабыз. Анан ушул тенденцияга карап сиз кандай ойлойсуз? Шайлоонун натыйжасы кандай болушу мүмкүн? Шайлоонун натыйжасы кандай болорун, анан Жогорку Кеңешке кандай инсандар келе тургандыгын албетте талапкерлердин бир сыйра мониторинг жүргүзгөндө эле кайсыл бир деңгээлде белгилүү болуп калат да. Бул жагынан карасак, мына өзүн кезексиз таркаган Жогорку Кеңештин 90 депутатынын 70 кайра өзүнүн талапкерлигин койду. Бул бир. Экинчиден, мына канча жылдан бери ошол бийликтин жогорку тепкичтеринен кетпеген адамдар бар да. Бирок алардын колунда таза эмес, күмөндүү ресурстар бар. Эмне үчүн күмөндүү? Мен айрымдардын атын атасам деле болот, бирок биз азыр атабай туралы. Кандайдыр бир салыкты жашыруу менен байыган, же болбосо мыйзамсыз приватташтыруунун эсебинен байыган деген сыяктуу мындай таза өзүнүн эмгеги менен, ишкерлик чыгармачылыгы менен байып алгандар бар да. Таза эмес, күмөндүү жол менен байыгандар бар. Мына ошол эки катмар бул. Анан ушул эки катмар үстөмдүк кылып атат да, азыр талапкерлердин арасындачы. Демек, бул сапаттык жагынан мурунку Жогорку Кеңешке караганда азыркы келе турган Жогорку Кеңеш жогору болот деген менин күтүүм жок. Мен эмне үчүн антип айтып атам? Себеби азыркы мыйзам боюнча акыркы 6 айда Кыргызстанда жашабаган, Кыргыз Республикасынын жараны катышууга укугу жок. А бизден эң акылдуу, интеллектүү, билимдүү, иштөө стили башкача, саясий маданияты жогору инсандарыбыздын көбү чет өлкөдө. Мен өзүм да чет өлкөдө иштеп келгенмин, чоң эң мыкты университеттердин биринде. Менин байланышым дагы бар чет өлкөдө мыкты алдыңкы инсандар мененчи. Ошондуктан алардын бири да катышкан жок. Бул үчүнчүсү. А төртүнчүсү болсо, ушул эле жерде жашап, биздин бүгүнкү күндө ушул эле жерде жашап, бирок бир активдүү, өзүнүн өзгөчөлөнгөн, бир интеллектиси бийик, саясий жактан мындай такасы такаланган, күчтүү бышып калган инсандарыбыз дагы ар кандай себептер менен, жана пробация деген себептер менен сот иши козголуп калды айрымдарына, дагы башка ушул сыяктуу себептерден, анан жана каражат жагынан ушундай объективдүү жана субъективдүү маселелер менен алар да бул шайлоого катышышкан жок да. Азыр сиз айтып өттүңүзбү, баягы чет өлкөдө иштеп, окуп, ошол жакта билим алып келген, сиз байланышыңыз бар адамдар дагы бар экендигин, бирок ошолордун бирөө да койгон жок деп. Алардын койбогондугуна эмне себеп болду? Ушул 300 миң сомдук күрөбү, же болбосо кандайдыр бир башка дагы себептер барбы? Же болбосо жанагы мыйзамда кабыл алынган мынча күн Кыргызстанда болбой калды деген жүйө дагы себеп болуп калдыбы? Ошол жүйө да себеп болду. Анан бизде мындай саясий атаандаштык таза болот дегенге дагы ишеним аз болуп атат да. Эмнеге дебейсизби? Анткени
миң үгүтчү бул мыйзамдаштырылган легалдуу миң үгүтчүнү ким жалдай алат? Эгерде миң үгүтчү жалдай ала турган каражаты бар адам албетте ага мындай көп добуш ала алат да. Анткени биз мындай реалдуу карайлычы. Биздин эл мына мен 2 жолу шайлоого катышкам. Эл албетте мындай колунда каражаты барлардын мүмкүнчүлүктөрү көп болот албетте. Сөзсүз түрдө эле моундай добушун сатып албаса дагы алардын мындай таралуу мүмкүнчүлүгү да көп да. Алар көбүрөөк өздөрүнүн рекламалаган жанагындай күчтүү үгүт компаниясын иштетет. Алар көбүрөөк үйлөргө, көбүрөөк адамдарга жетет да. Мгм. Көбүрөөк ошо шайлоочуга жеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Мунун баары эле ресурс да, каражат да. Мгм. Ошондуктан алар менен атаандашуу дагы мындай айтып атпаймынбы, таза бир мамлекеттин келечеги боло турган инсандардын билимдүү, колу таза, дили таза, мекенчил инсандарга мындай бул саясий талашта мындай атаандаштыкка туруштук берүү аябай оор. Мен Демек, ушундай жыйынтыкка келдим буга да. салыштырмалуу азыркы шайлоо өнүктүгүнө салыштырмалуу мурунку шайлоо өнүктүктөрүнүн айырмачылыгы. Демек, ошондо токтолсок да, демек мурдакы шайлоо өнүктүктөрү азыркыга салыштырмалуу алда канча жакшы болгонбу? Же алардан азыркы шайлоо өнүктүгү жакшы жүрө турган абалдабы? Мурунку шайлоо өнөктүктөрдүн бир жакшы жери анда талапкерлер да ушунчалык эркин иштечү өзүнүн округунда. Анан элдер дагы аябай эркин ар кандай жолугушууларды уюштуруп, талкуу болуп, ар кандай биригип, маселе талкуулашып, ошол талапкерге суроо берип, мындай эркинирээк болчу да. Азыр ал саясий жигердүүлүк жок азыр элдин арасындачы. Бардыгы эле чынын айтканда мындай туура эмес мыйзамсыз иштерди жасап аламбы деген мындай Коркуу тобокелчиликке сезим. баргысы келбегендер көп азыр. Чынын айтканда бул бир да. Анан бизде мындай качан күчтүү личность инсандар жогорку кеңешке же бийликке келет да. Элдин саясий маданияты жогорулаганда. Эл ошол үгүтчү катары алган акчасыбы же дагы бир биз эми мындай жанагындай мыйзамсыз алган акчасыбы ага карабастан эл мындай өзүнүн тандоосун тазартканда гана мыкты инсандар келе алат да. Мисалы үчүн эсиңиздеби легендардуу парламентке күчтүү инсандар келген. Алардын айрымдары жөө жүрүп эле өзүнүн үгүт иштерин жүргүзгөн, айрымдары автобуска түшүп алып үгүт иштерин жүргүзүшкөн да. Эч кандай үгүтчү деле жалдаган эмес. Ал тургай Дооронбек Садырбаев эсиңиздеби? Жөн эле штаб катары боз үй тигип алган. Мгм. Ошол бир жерди ижара алганга каражат кетирбей эле ал боз үй тигип алып эле өзү жөө кыдырып эле эл менен жолугуп жогорку кеңешке келген. Ал кезде эл таза болчу да. Элде ар кандай жанагындай махинациялар иштеп чыга элек болчу. Мен эмне үчүн мынтип ачык айтып атам? Себеби мен элди аралап 2 шайлоого катышып, мен көрдүм да. Эл эмнеге алдана тургандыгын, эмнеге иштей тургандыгын, кимге добуш бере тургандыгын мен көрдүм. Мен ал тургай 2 талапкерди көргөнмүн. Ал өздөрү барган жок элдин арасыначы. Биз тердеп ургап, элге өзүбүздүн программаларыбызды айтып жүргөн учурда, өзүбүздүн тиги буклеттерибизди, өзүбүз жөнүндө маалыматтарды, өзүбүздүн ойлорубузду таратып, жүргөн учурда ал жака ал 2 талапкер барган жок. Алардын акчасы эле барды, үгүтчүлөрү иштеди. Болду. Алар бирөөсү 2 жолу чакырылышка депутат болду. Азыр да талапкерлигин койду. Бирөөсү мурунку чакырылышта депутат болуп отурду. Азыр да талапкерлигин койду. Азыр дагы өтүп кетиши мүмкүн. Толук. Өтүп кетиши мүмкүн. Толук Аха. мүмкүн. Садыр Жапаров дагы президентибиз дагы элге кайрылганда баягы шайлоого катышууга, таза шайлоо өткөрүүгө баардыгы милдет, бирок ошол эле мезгилде баягы 300 000 сом деп сиз азыр баса белгилеп аткан суммага дагы көңүл бөлүп өттү. Анын айтымында эгерде чындап эл үчүн күйгөн, чындап ошол округда иштей турган талапкер боло турган болсо, эл эле ал бирөөнү колдоп өздөрү көтөрүп алат деген оюн билдирди да. Сиздин оюңуз буга кандай? Чындап эле ошондой адамды көтөрүп алуу мүмкүнчүлүгү барбы элибизде?
Albatta Катыктуу талапкерди колдоп дегеним да. президенттин жакшы ниети ишке ашсын. Мен дагы ушул өлкө өнүксүн, эл бакубат болсун деп чын дилден күйүп бышкан адамдардын биримин да. Ишке ашсын, эл ошондой деңгээлге жетсин. Мен аябай эле тилектешмин да. Бирок тилекке каршы биздин реалдуулук башка. Такыр башка да. Ошондуктан бул 1000 үгүтчү 300 миң сом бул кайдан алынган мындай логикага сыйбаган цифраларды мен кайдан алганын бир эч ким мындай түшүндүрүп бере алган жок да. Ынандыра алышкан жок да. Эмне себептен экендигинчи. Бирок макул 300 миң деле эми табылсын дейли. Бирок бул башталышы гана да. Сен өзүңдүн саясий кампанияңды уюштуруш үчүн бул аябагандай көп каражат кетет. Мен жогоруда айтпадымбы? Бул аябай көп ресурсту талап кылат бул компания. Ошон үчүн жөн эле мындай өзүбүздү жөн эле алдап берүүдөн алыс болушубуз керек да. Биз мындай бир реалдуу карашыбыз керек да өзүбүздүн акыбалыбызгачы. Менталитетибизге, элдин экономикалык акыбалына, кымбатчылыкка, саясий деңгээлине биз реалдуу карашыбыз керек да. Ошолордун баардыгын эске алып, анан кийин бул шайлоо жаңы мыйзамдагы ошолордун баарын эске алса албетте жакшы болмок. Тилекке каршы ошол эске алынган жок деп ойлоймун да мен. Баягы күнү шайлоо, борбордук шайлоо комиссиясы дагы тизмеге чыгарып атат, арыз бергендердин санын дагы. Баягы сиз мурдагы талапкер, деги кайдыгер карабаган инсан катары баарына бөлүшүп жатканыңызды айтып атасыз. Бул жерде жаштардын арыз берип аткандагы катышуучулугу канчалык? Жогорубу же? Мен айрым жаштардын талапкер болгондордун айрымдарын тааныймын. Мен аябай тилектеш болом алардын өтүп кетишине, ошолордун мындай элден колдоо табышына мен аябай тилектешмин. Бирок ошол активдүү мурда баягы бэкграунду өткөн жолунда активдүү жаштар аябагандай аз. Себеби дегендечи бул шайлоого чейин бул ошол жаш талапкер өзүн көрсөтүш керек болчу да. Өзүн элдин алдына алып чыга алыш керек болчу да. Өзүн тааныштыра алыш керек болчу. Өзүнүн баягы вижн, саясий көз мындай эмесин, максаттарын, өзүнүн мындай көрүүсүн. 4 жылдан бери бош жатты да. Айрым эле блогерлердин активдүүлүгү болбосо, саясий айдын бош жатты да. Ошондуктан ошол бүгүнкү талапкер болгондор деле ошол аралыкта өзүн көрсөтө алган жок. Ошол эле мезгилде сиздин айтканыңызга кошумча ошол жаштардан келе жатса дагы мурдакы бай, же болбосо жана сиз айткандай күмөндүү байып алган адамдардын бала чакалары дагы ушундай жогорку кеңешке аттанды деген пикирлер социалдык тармактарда айтылып атат. Сиз буга канчалык кошуласыз? Мен толук эле кошулам. Мен ошентип жаздым. Азыр деле айтып атам. Бул чоң ресурстардын тиреши болот. Бул интеллекттин, саясий маданияттын тиреши болбойт. Бул акчанын, ресурстун эле тиреши болот. Ресурстун эле атаандаштыгы болот азыркы шайлоодо. Демек, кимде акча көп болсо, ошолор гана жогорку кеңешти ээлеп калат деген ойдосуз. Буга толук кошуласыз ушул ойго. Ушул ойду Жыйынтык ошондой эле болот. Сабина мырза, биз жогорку кеңеш биринчи антын кабыл алгандан кийин дагы биз жолуксак болот да. Ошондо менин алдын ала мындай божомолдоо жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыгы кандай экенин көрсөк да болот да. Сөзсүз чакырабыз. Андан кийин дагы керек болсо сизди ошол саясий өнөктүк башталып, мүмкүн талапкерлер өздөрүнүн программаларын айтып, мүмкүн дебаттар уюштурса, ошолорго карата да мүмкүн оюңузду илгерүүгө аракет кылабыз буюрса. Сиз дайыма Мырза, кечирип коюңузчу, мен бир нерсени мүчүлүктөн пайдаланып кечирип коюңузчу. Мен элиме да кайрылам. Мындай элиме кайрылам да. Болушунча таза, болушунча билимдүү, болушунча мыкты инсандарды тандагылачы. Ошолорго добуш бергилечи.
мен мындай өтүнөм, суранам да, жалынам. Ошол алдыңарга талапкер болуп барган адамдардычы бүгүн мына интернет толтура, алардын бүт тарыхы сакталып турат басып өткөн жолу. Бир ачып эле фамилиясын жазсаңар ошонун баары чыгат, бул ким болгону, мурда кандай жолду басып өткөнү, эмне иш кылганы баары турат. Интернетте колубузда эле могу телефондо турат. Ошону ачып карап койгулачы, суранчы. Мгм. Мен деле сизге ушул эркин микрофон берейин деп А, ойлогом. Өзү дагы эмнелерди айтат элеңиз деп ушул боюнча өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз, эге кайрылып койсоңуз мүмкүн мен сизге ал суроону бербей калдым. Сиз элди эмнеге чакырат а, элеңиз деген суроолорду, ойлорду өзүңүз айтып коесузбу деген максатта сүйлөп атсам, сиз мени токтоттуңуз. Андан башка а, дагы сөздөрүңүз барбы айта турган? айта турган, мен кыргыз элиме айта турган нерсем көп. Мгм. Анткени ар бири бул өлкө ар бирибиздики. Биздин бир эле мекенибиз бар, бир эле өлкөбүз бар, Мгм. бир эле элибиз бар. Ар бирибиздин тагдырыбыз, бактыбыз ушул эл, ушул өлкө менен байланыштуу. Эртеңки балдарыбыздын келечеги. Ошон үчүн эч шашпагыла, болбогон бир акчага алданбагыла, ошол акчага кызыгып кетпегиле, акыл эстүүлүк менен, жүрөгүңөр менен, акылыңар менен добуш бергиле. Шайлоого келбей, үйдө жатып албагыла, тойлоп жүрүп албагыла. Азыр Сөзсүз тойдун келип күчөп добушуңар турганы барбы? бергиле. Азыр Бул биз негизи үчүн аябай маанилүү. Бул жөн эле шайлоо эмес, бул биз мамлекетибиз үчүн аябай маанилүү. азыр 90 орунга 600'ün тегерегиндеги адам арыз берилгендиги айтылып атат. Анан дагы көрөбүз канчасы чыныгы талапкер болот. Анан албетте элибизге дагы ишеним арткыбыз келет. Тартиптүүсүн тандап алат деп. Алар баягы колдоолук айланбаган өз оюн, өз пикирин эл таламын талашкан депутаттар келет деген үмүт бизде дагы. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлгөнүгүңүз үчүн биз менен байланышта болуңуз. Биз сиз менен байланышып, мындан кийин дагы өзүңүз айткандай жасаган мониторингиңизге карата Буюрса, кийин ой бөлүшөбүз буюрса. Саламатта Сабина мырза, болмосо. менин мындай мындай үмүтүмдү, мындай ошол менин божомолдогум тескерисине чыгып, аябай мыкты инсандар келсе экен, Ошондой болот деген үмүттөбүз. Буюрса, ошо сиздин ойлоп аткан, же болбосо сиздин жүргүзүп аткан мындай мониторингиңиз теңирден тескери чыгып, ошондой эле башкача мыкты Ого. мыкты жогорку кеңештин курамы түзүлүп калат деген тилек менен өзүбүздүн бүгүнкү баарлашуубузду аяктайбыз. Сизге чоң рахмат, урматтуу көрүүчүлөр. Эгерде кандайдыр бир ой пикирлериңиздер болсо, сунушуңуздар болсо, сын пикирлериңиздер болсо, комментарийге калтырыңыздар. Görüşmek üzere. Selamat olsunlar. Рахмат сиздерге, саламатта калыңыздар.